өзгөрүшүнө туруктуу кошумча нарк чынжырчаларын колдоо долбоору деп айтылат да. Эми узун прыгып деп айтып коебуз да, кыскасынчы. Биз негизи эми баштадык, бүгүн кыдырып келатабыз да, чолпон ата. Жашылча жер жемиш өздөштүрүү переработчиктерди колдоо льготный кредитование ачылды. Мен да түшүнүп атам, негизи көп чогулуштарга сессиялар, сессиялар өткөрүп атабыз өзүнчө. Биз да ушу пайдаланып, как раз болчу. Силерге керек болобу, же силердин жаныңарда бир тааныш билиштер болуп калабы, может именно силер менен иштешкендер болуп калабы, ушуну маалыматты бөлүшүп койсоңор суранат элек. Бул долбоорду кандай? Бул льготный кредитование. Өзгөчөлүктөрү негизи башкалардыкына эле окшош, тоже 6%, но башка өзгөчөлүктөр бар. Бул 10 жылга берилет. 6% менен 3 жылдык каникул бар. Анан көп льготный кредитованиялар көбүрөөк кредиттер бар. Биздикинин бир айырмачылыгы 10 жылдыгы, 3 жылдык каникул менен анан $5 миллион чейин торговый сумма. То есть чоң, серьезный торговый логистический центрларга, буларга ачканга, каржылоого мүмкүнчүлүк бар. Шарттары да бар. Шарттары боюнча кыска айтып кетсек, бул деген 2 жыл именно мөмө жемиш кайра иштетүүдө опыт болуш керек. Анан ошого эле берилет сыйбой да. Өндүрүшкө берилбейт. Бизде өстүрүү өкмөттөн көрбөйт. Кыскача айтканда, малина, клубника, жер жемиш, картошка жемиштердин баарын урожайдан чыккан соң склад, хранение, заморозка, оборудование, например, сушка, упаковкага чейинки баарына каржылоосо болот. Анан дагы бир немеси бар, транспорт, логистика деген бар, ошого да берилет. Транспорт, логистика болгондо рефрижератор алса болот. Анан уникальный продукт болуп атат. Банк, эки банк менен иштейбиз. Бул элдик банк, анан айыл банк. Көчөгө мурда эмне элдик банк уже соглашение кол койду. Айыл банктын соглашение кол коюлган. Башында 8% менен келчү. Азыр 6%ке түшүрдүк.